Япония Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине 290 000 долларга барабар медициналык аппараттарды жана керектүү буюм тайымдарды сатып берет. Күн чыгыш өлкөсүнүн гранттык программасынын алкагындагы тийиштүү келишимдерге бүгүн кол коюлду. Иш-чарага элчи Маэда Сигеки, министр Алымкадыр Бейшеналиев жана жардам ала турчу мекемелердин жетекчилери катышты. Ага ылайык меджабдуулар, фтизиатрия, кардиология жана терапия улуттук борборлоруна, ошондой эле башкаладагы номер 10 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборуна тапшырылат. Япониянын бул гранттык программасы 1996 жылдан бери ишке ашырылып, Кыргызстанда андан бери 11,5 миллион долларга жакын суммага 170 долбоор ишке ашырылган. Бул заманбап жабдыктар 3 айдын ичинде алынып келинет. Биз Кыргызстандын саламаттык сактоо тармагына колубуздан келишинче жардамыбызды берип жатабыз. Алынып келинүүчү аппарат Бишкек шаарындагы ооруканага коюлат. Анткени бейтаптар ар аймактардан калаага келишет. Кыргызстан менен Япония 2022 жылы дагы 10 долбоорду ишке киргизет. Анын 50% саламаттыкты сактоо тармагына, 40% билим берүүгө жана 10% социалдык мекемелерге багытталат.